Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala çeksiz maqtolar bolsun. Janakırkı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'ın salamı jana salavatları bolsun. Assalamu aleykum hormatly musulman birdoğanlar. Belgili tamadaçılardan biri tarafından aytıp berilgen bul okuyaga köңүлүңүздөрдү burabız. Bul çoң kafelerden birinde bolgon okuya. Insap menen ayta turgan bolsok, mындай эрктүүлүк har kimden koluna gele berбейт. Bir günü aldıma bir ajike geldi da kenje oğlunu üylep жатканын айтты. Toydun araqsı ötüşünü uqqan soň sözsüz kızmat kılıp berişimdi ubada kıldım. Toy çınında ukmuş baştaldı. Adamlar araqsız toyga asta sekinlik menen gele başlaştı. Alardın жүздөрүнөн toydun ançalık деле кызыктуу болбойт дегени билинип турду. Анткени баары билет. Азыркы күндө нике тойго топтолгондордун кээ бири Allah haram kılgan nerseni içiş üçün gana gelişet. Maga ançalık деле ayırması жок эле. Bir jagынан үйгө тезирээк кайтышты ойлоп сүйүндүм. Той кечки 7 чамасында башталган болсо, 1 сааттан соң адамдардын теңселип басып калганын байкадым. Мас кылуучу ичимдиктер стол үстүндө көрүнбөсө да, абройлуу адамдарга чайнектерде арак таркатылып жатканын сездим. Ичимден ойлондум. Чын элеби? Жакында эле Меккеге барган адам жана Алланын үйүн зыярат кылып келген адамдын кылыгы ушул болсо, адамдар да кызык. Араксыз той болот экен десе, демек чайнектерди таркатылат экен да деген ишенич менен келе беришет. Эгерде чайнекте берилбесе, өздөрү уюштуруп жиберишет. Оюмда ажекенин иним түзүксүнбү деген сөзү бөлүп жиберди. Карасам той кылып жаткан акебиз микрофонду сурап жатыптыр. Бердим микрофонду. Адатта азыркы тойлордо аталар сахнага чыга беришпейт. Муну жакшы билгеним үчүн Ажикенин микрофонду колуна алганы мени таң калдырды. 3 уулду тарбиялаган атанын сөздөрү бир гана тойго топтолгондорду эмес, жада калса кызмат кылып жаткан адамдарды да таасирлентип жиберди. Биринчиден ассаламу алейкум. Мен 3 уулду тарбиялап, эл алдына койгонумду баары билишет. Буларды багуу, тарбиялоо оңой болгон жок. Бирок мына ушунча жылдык аталык урматым бүгүн тебеленип жатканына өкүнүчтөмүн. Мен уулдарымдан сураган элем. Ажыга барып келген адам арактуу той кылып бериптир деген сөз таркалбастык үчүн уулдарымдын убадасын алган элем. Бирок бүгүн абалды түшүнүп турам. Ошондуктан тойго келгендерден экинчи тамак тартылбаганынан кечирим сурайм деп мага жүздөндү да тойду аягына чыгара бериңиз деди. Көзүмдө жаш менен тойдун акыркы коштошуу ырынырда баштадым. Жана Аллахтан коркуп тойду токтоткон адамга таң калбастан башка арга таба албадым. Ушул окуяны ким кандай түшүнсүн. Бирок биз бул менен Аллахтын ыраазылыгы үчүн пенделердин сөзүнөн коркпой турган адамдар ар кандай күндө да керектигин баса белгилеп кеткибиз келет. Бул кишинин ордуна өзүңүздү коюп көрүңүз. Жана ушуну кыла аласызбы, жокпу? Жок, биз көпчүлүгүбүз эл эмне дейт дегенден коркобуз. Бирок Алла Таала эмне дейт дегенден коркпойбуз. Андай арактуу тойду токтоткондун ордуна кээ бир аксакалдарыбыз тойдун ортосунда силердин кылган ишиңер туура, силерди колдойм, а мен бейиштин ачкычын чөнтөгкө салып алган адаммын дегендей бейкам бийлеп ойноп жүрөт. Алардын кээ бирлери мурда ажыга барганда болушу мүмкүн. Мына ушундай кээ бир аксакал ажылар, оронуп алып тойдо бийлеген апалар исламды жаман көрсөтүп жатышат. Эртең оюн күлкүгө кичине эле тешик таппай турган бузугулар, ана, ажеке деле арактуу тойдо жүрбөйбү? Жаман болсо ошолор барбай коет эле го, деп өздөрүнө жол издешет. Чынында булар адамга карап эмес, Алла Таалага карап түздөнүү керектигин билишпейт. Билсе да моюндагысы келишпейт. Мындай бузуклук кенен жайылган заманда жаштарга үлгү болгондун ордуна аларга шарт түзүп беришкен ата-апалар уялбайсыңарбы? Эртең сенин урпагыңдан элге кызмат кылган аалымдар чыгып калса, кантип ушулар менин чоң атам эле, чоң энем эле деп айтышат. Бүгүнкү күндү эле ойлой бербестен, кийинкилерди да ойлобойлубу, акыретти да ойлобойлубу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким Аллага ыйман келтирген болсо, арак бар дасторконго олтурбасын дегенин билбейсиңерби? Мейли аксакалдардан үмүт үзүлгөн болсо, келечек жаштардыгы. Эсиңерге келип силер шариятты бекемирээк кармангыла. Силерден кийинки жаштарга үлгү болуп, эл эмне дейт эмес, Алла Таала эмне дейт деп өскүлө. Кыямат күнүндө Алланын астына барганда уялбагыдай болгула. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.